Эки бутун чоң кылып ачып, талтайып намаз окугандарга насаат айтыңызчы. Не деп насаат айтайын эми? Ар кимдин өзүнүн эркиндеги бар. Бизде Ханафи мазхабта китептерде келет, ошо эки буттун ортосу ушул 4 элидей болсун дейт. Мейли, кээде эми чоң семиз киши болот, башка болот. Бир талтайып турган жакшы эмес. Алланын алдында турганда хушу хузу, коркуп туруу керек. Ошону сиз өзүңүз акыл менен эле санасаңыз болот. Кандай турганда коркуп турасыз. Мисалы, мына мурда азыр рекеттин алдында туруңузчу кандай болот экен? Бир мафиозниктердин алдында туруңуз, же бадышанын алдында туруңуз, же аксакалдардын алдында туруңуз. Тура аласызбы? Эми Алланын алдында, бадышалардын бадышасынын алдында адеп менен туруш керек да. Атам христиан, анын дагы ыраазычылыгын алуу керекпи? Пайгамбар Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, ата-энеңер эгерде карап, динсиз мусулман эмес болсо дагы жакшы мамиле кылгыла. Жакшы мамиле кылгыла. Албетте, билбеген нерсеңерге, арам нерсеге буйурса, анда эргешмей жок, эрчимей жок. Бирок аларга жакшы мамилеге биз буйрулганбыз. Адамдын көз өткөндөн кийин Кур'ан окутуу боюнча кененирээк айтып бересизби? Тааныш билиштерди чакыртып Кур'ан окутуу туура элеби? Жана Кур'ан окутсак жерге барса, Кур'ан окуткан жерге барса болобу? Фатиха сүрөсүн окуса болобу? Бид'ат болот деп уктум. Ахли сунна ва жамаат тууралуу дагы айтып кетиңизди өтүнөм. Жок туугандар, мындай. Кур'ан-ы Каримди өлүктөргө окуп, соопторун багыштаган биздин Ханафи мазхабта бар нерсе. Биге бир мазхабтарда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кур'анды өлүктөргө окуп дуа кылган эмес дейт. Жакшы угуп алыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан ажылык боюнча суралган. Өтүп кетти. Өткөндөрдүн атынан ажылык кылсам болобу? Болот. Курмандык чалсам болобу? Болот. Дуа кылсам болобу? Болот. Ошо сахабалар бардыгы эле билет эле ушу Кур'андыкы жетет экен. Ошон үчүн сураган эмес эле. Мынтак эле болот деп жооп бермек. Чудасызбы? Мына маселелерди сураган. Мына маселелерди. Ошон үчүн өтө эле бул эмени бир талаштуу маселеге айлантпаш керек. Кудайга шүгүр. Кур'ан бардык ибадаттардын эң альхамдулилля өзүнө топтогон ибадат. Кур'ан соого тийбесе аны кандай деди? Башкалар деле сахабалардан, табииндерден деле альхамдулилля ушу күнгө чейин өткөндөргө Кур'ан окуп, дуа кылган, иншалла, соо. Бирок эң күчтүүсү уламалар айтышат, өлгөндөргөчү сообу дуаныкы дейт. Эмненики экени? Дуаныкы. Эң күчтүүсү дуаныкы. Ошон үчүн мисалы имам Шафиилер дагы карбалар Кур'ан окубай эле дуа кылышат да. Алар деле ахли суннат вал жамаа. Бирок бизде Ханафиде биздин мазхабта угуп алыңыз. Зикирдин, салаваттын, намаздын, орозонун эстегенде фарыз важип, орозо намаздын сообу өлүктөргө эме кылбайт, өтпөйт. Түшүндүңүздөрбү? Нафилдерди көтөт, билип коюңуз. Ушун жерде кичине жакшы түшүнүп алышыңыз керек. Бирөөгө мен ушундай соопту багыштайын дедим эле десеңиз, мейлиби? Алга, машалла, 2 рекет намаз окуңуз дагы, ушуну сообун багыштаңыз. Макулбу? Нафил ороза кармаңыз дагы, ушуну сообун багыштаңыз. Кан чыгарып курбанчылык кылыңыз дагы, сообун багыштаңыз. Чүнүктүү? Нафилдердики. Нафил. Фарыз сиз өзүңүздүкүн өзүңүз аткарып атпайсызбы? Андан кийин дуанын сообу кетет. Бирок сиздин өзүңүздүн фарызыңыздыгы жок ал. Өзүңүздүн важип сиздин мойнуңуздагы милдет ал. Мисалы ажылыктын фарызын аткардыңыз, токто сиз өзүңүздүкүн бүтөсүзбү же башкабы? Кийин мисалы нафил. Сиз кийин хаж бадал кылып атасыз, умра кылып атасыз. Буну соопторун тирүүгө деле, өлгөндөргө деле сообун багыштасаңыз тие берет. Мына биздеги мына айтылган сооптор сөзсүз өлүктөр менен чектелбейт. Тирүүлөргө деле мисалы, таксыр дуа кылып коюңуз деди, 2 рекет намаз окуп, ошону жакшы көрөсүз, досуңуз. Ушу соопту я Алла, ушу досума же паранчага тирүү ал. Ушуга багыштан берип болот. Канча деген алымдар өткөн тирүү кезинде, азыр өтүп кеткен. Алардын тирүү кезинде эле шакирттери эмне деген умраларды, эмне деген зикир дуаларды кылган. Болот мисалы. Курбанчылык келип калды, я Алла деп. Бир коюңуз өзүңүздүн мойнуңузда милдетиңизди аткарып койдуңуз. Бир койду машалла пайгамбарыбыздын атынан курбандык кылып койдуңуз.
да бир койду чубак дамылдын атынан курбандык кылып койду, сообу барат ал. Ар кимдин өзүнчө. Түшүнүп Булардын бардыгы бизде алхамдулилля жакшы амалдардын бардыгынын сооптору бар. Бардыгы өлүктөргө тиет. Түшүнүктүбү?